Жаңы мамлекеттик стратегиянын болжолдуу жумушчу долбоору жемкорлук менен натыйжалуу күрөшүүгө багытталган. Ал антикоррупциялык чараларды иштеп чыгуу жана киргизүүнү камтыйт. Ошол эле маалда жемкорлукка каршы саясатты күчөтөт. Мындан улам жемкорлук менен күрөшүү үчүн декларациялоо мыйзамдарын жакшыртуу зарылдыгы жаралган. Ага ылайык былтыр ноябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды убактылуу ээлеген же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгашаларын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыкты. Жаңы мыйзам долбоорунда негиздер көбөйтүлүп, текшерүү механизмдери күчөтүлдү. Декларация берүүчү башка бирөөнүн мүлкүн иш жүзүндө пайдалангандыгы жөнүндө маалыматтарды берип туруу милдеттендирилет. Бирдиктүү салык декларациясын толук текшерүү үчүн 2-ден 8-ге чейин негиздер көбөйтүлмөкчү. Анын ичинде декларация тапшыруучунун жана анын жакын туугандарынын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алуусу жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына маалыматтарды жарыялоо. Декларанттын жана анын жакын туугандары тарабынан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү, баалуу кагаздарды, акцияларды, үлүштөрдү сатып алуу боюнча бүтүмдөрдү декларанттын акыркы 3 жылдыгы жалпы кирешесинен ашкан суммага жүргүзгөндүгү жөнүндө фактыларды ачыкка чыгаруу. Декларанттын жана анын жакын туугандарынын банктык эсептеринде накталай эмес акча каражаттарынын, ошондой эле эсептик көрсөткүчтөн 20 000 эседен ашкан суммада акча каражаттары бар экендиги жөнүндө маалымат алуу. Эгерде сатып алынган мүлктүн суммасы аны алган кишинин жалпы кирешесинен ашып кетсе жана ал мүлктү мыйзамдуу алгандыгы тууралуу тастыкталган маалыматты бербесе, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мүлкүн мамлекеттин кирешесине кайруу. Бирдиктүү салык декларациясын тапшырбагандыгы же ага туура эмес маалымат киргизгендиги үчүн жоопкерчилик чараларын колдонуу каралган. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Искендер Асылкуловдун айтымында 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча 60 000 мамлекеттик кызматкер декларациясын тапшырган. Ал эми айрымдары мүлктөрүн ачыкка чыгарбаса, кээси киреше менен чыгашаларын толук көрсөткөн эмес. 59 018 кызматкер тапшырган декларацияны, баардык тапшырылган бирдиктүү салык декларациясы электрондук түрдө тапшырылган. Ошонун ичинен 14 500 декларациянын тегерегинде мүчөлөштүктөр болгон. Анын ичинде 1,5 миңи өз убагында тапшырылган эмес, 5 миңдей такыр тапшырылган эмес, 7 миңден ашыгы туура эмес же толук эмес тапшырылган. Ошол маалыматтын баарын тең прокуратура органдарына юридикалык баа берүү боюнча өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан мыйзамдарда бирдиктүү салык декларациясын толук текшерүү үчүн 2 гана негиз каралган. Атап айтсак, маалыматтардын чындыкка дал келбеши жана кирешелери менен чыгашаларынын туура келбегендиги жөнүндө маалыматтардын келиши. Мыйзам долбоорунда бирдиктүү салык декларацияларын толук текшерүү үчүн дагы кошумча 6 негиз менен толуктоо каралып жатат. Эгер тапшыруучу жак декларациясын өз убагында бербесе же толук тапшырбаса, сөгүш берилип, жада калса жумуш ордунан кол жууп калышы мүмкүн. Азыркы мыйзам долбоорунда ошондой мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошондуктан бул баягы көзөмөл күчөтүлүүгө багытталган мыйзам болуп саналып атат. Эске салсак, 3 жыл мурда мамлекеттик кызматкер декларациясын 2 органга берип келген болчу. Ал эми 2017 жылдан бери салык кызматы декларацияларды кабыл алып жатат. Мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр салыкчылардын көзөмөлдөөсүн кеңейтүүгө өбөлгө болмокчу. Кызматкер өзүнүн мүлкүн көрсөтпөсө, ошолорду аныктап, изилдеп, анализ кылганга салык кызматы укуктуу. Анан мен жана айтып кеткендей, массалык каражаттарда дагы кээ бир учурларда маалымат берилип жатат. Мисалы, бул мамлекеттик кызматкерде мындай үйү бар же кымбат автоунааны айдап жүрөт деген маалымат болсо дагы, ошондо азыркы мына келе жаткан мыйзам долбоору менен көрсөтүлүп жатат. Салык кызматы ошол мамлекеттик кызматкерди толук декларацияларын текшерүүгө болот деген. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев белгилегендей, мыйзам долбоору көптөн бери кызыктар мамлекеттик органдарда талкууланып, сунуштары кабыл алынган. Жакын арада парламентте талкууланмакчы. Эмки жумада биз парламентке мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мүлкү жана кирешелери жөнүндө, ошолордун декларация жөнүндө мыйзам долбоору иштелип киргизилген жатат. Бул коррупцияга күрөшүү алкагында кылынып аткан иш. Бул мыйзам долбоору бир топ убакыттан бери талкуудан өтүп, ар кандай талаш тартыштар болуптур. Акыркы учурда биз ошол жумушту күчөтүп, тез арада
парламентке киргизгенди пландаштырып атабыз. Бул мыйзам долбоору коррупцияга күрөшүү алкагында болуп атат. Бул дагы өз иретине алып келип, бул дагы мындай натыйжасында кошумча биздин бюджетке киреше алып келиниши мүмкүн. Аталган мыйзам долбоору бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин чыгашаларын жана кирешелерин көзөмөлдөөнү кыйла күчөтөт. Ошондой эле коррупцияга каршы жаңы натыйжалуу механизмдерди киргизет. У нас проводилась декларационная кампания в прошлом году, в позапрошлом году. Бизде декларация кампаниялары былтыр, мурдагы жылдары өткөрүлгөн. Алардын жыйынтыгы эффективдүү болду. Анткени декларация тапшыруучулардын 99% декларация тапшырып жатышат. Аталган мыйзамдын кабыл алынышы менен биздин декларациялык кампания кыйла натыйжалуу болот. Өздөрүнүн кирешелери менен чоң чыгашаларын жаап жашырып келген адамдар эртеби кечпи кылмыш жоопкерчилигине тартылышат. Жемкорлук менен күрөшүүдө декларациялоо мыйзамдарын жакшыртуу зарылдыгы жаралган. Мындан улам былтыр ноябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды убактылуу ээлеген же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгашаларын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыкты. В течение последних 6 месяцев Акыркы 6 айдын ичинде Коопсуздук кеңешинин катчылыгы тиешелүү кызыктар мамлекеттик органдар менен биргеликте декларация мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдаган. Азыркы күндө негизделген 2 критерий аркылуу декларациялар каралат. Бул 2 критерийлерди биз 8 критерийге чейин көбөйтөбүз. Алардын көбөйтүлүшүнүн себеби Коопсуздук кеңешинин катчылыгы жарым жылда декларацияларды текшерүү боюнча эл аралык тажрыйбалар менен таанышып чыкты. Бир катар чет мамлекеттердин тажрыйбаларын иликтөөнү эске алуу менен мыйзам долбоору аркылуу декларацияларды толук текшерүү үчүн бул тизмени дагы 6 негиз менен толуктоо каралууда. Азыркы күндө өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири бойдон калууда. Жемкорлук менен күрөшүү 4 жылдык жаңы стратегиянын долбоорунда артыкчылыкка ээ. Мындан улам коррупцияга аралашкан кайсы гана кызматкер болбосун, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылары айдан ачык. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.